Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда кыргыздардын ала тоодон сүрүлүшү деген Манас темасындагы бир бөлүгүн өтөбүз. Балдар, бул теманы жакшылап туруп уккула. Бул биздин тарыхыбыз. Бул кыргыз элинин башынан өткөн тарых. Эмне үчүн кыргыздар ала тоодон сүрүлүп Алтайга барды экен? Мунун өзү эле өтө чоң убакытты жосо өтө чоң этапты камтыйт балдар. Кыргыз менен Кытай чектеш жашагандыктан дайыма Кытай элинин запкысын тартып турушкан. Мына ошондо Кытай эли кыргыз элинин күчтүү мамлекет болуп кетет деп, күчтүү империяга айланып кетет деп, алар алдартыдан бир-бирден урууларды чачыратып, анан жоготууну көздөшкөн. Себеби кыргыздардын ар бир уруусу өзүнчө хандык болуп турган. Бул хандык биригип кетсе эле империяга айланат деген коркунуч Кытайларды коркутуп турган. Мына ошондо ушунчалык кыргыздын тарыхындагы трагедиялуу саптар Манас эпосунда пайда болгон мындай деген саптар: бирөө кетти Алтайга, бирөө кетти Каңгайга, бирөө кетти Урумга, бул Рим, бирөө кетти Турумга, бирөө кетти Эренге, бул Иран балдар, бирөө түшүп кетти Тереңге. Көрдүңөрбү? Бүтүндөй Евразия континентине чачыратып буларды айдады. Мына ошол мезгилде Алыке хандын запкысы менен кыргыздардын 40 үйлүү кыргыз, бул Ак Балта менен Жакыптын кол алдындагы 40 үйлүү кыргыз Алтайга айдалат экен. Эми ошондо биз таң калабыз балдар. Бул жерде кыргыз эли эч ак эле астрономиялык маалыматы бар. Керек болсо жылдыздарга кыргызча ат койгон, багыттарды абдан жакшы билген, табиятты жакшы өздөштүргөн кыргыз элин Кытай эли эзели мекенин көрбөй калсын, мекенин билбей калсын, багытын билбей калсын деп көзүн таңып, колдорун кишендеп, анан жөө айдаган экен. Ошентип жөө айдап отуруп, Алтайга чейин абдан кыйнап, өлгөнү өлүп, арыктаганы арыктап, ооруганы ооруп, ушунчалык азаптуу күндөр менен жеткен экен. Ошол учурдагы бир эпизодду мындай эскеришет: көзүбүздөн аккан жаш жошо болуп, чаңга жорулушуп бараттык, тула боюбуз каңырсып сасып бараттык дейт. Мына көрдүңөрбү балдар? Аларды эми ушул кичине тыныктырып, ошо дара тушатып алганга да уруксат берген эмес. Ошондуктан тула боюбуз каңырсып, сийдик сасып бараттык деп айтып атат. Көрдүңөрбү? Ушундай азап менен аларды айдап барып, акыры Алтайга жеткенде, мынакей, жеттиңер дегенде кулап бары жатып калышат. Бутундагы кишенди чечүүгө да алы келбейт. Ошо жерден ушунчалык арып чарчаган эл жеткен жерге кулап жыгылып, эрте менен туруп анан караса, жанында Ак Балта жок. Ак Балта кайда кетти деп таң калышат. Ак Балтанын акылдуулугу кандай болот, кандай жок деп алтындан 5-6 муштай алтынды белине түйүп жүрчү экен, жаныма кубат болот деп. Баягы алтындарды алып барып жергиликтүү элдерди байкаштырса, жергиликтүү элдерден аз эле калмак элдер жашайт экен. Ал калмак элдер темир эритип, монда зергердик менен иштеп калган өнөрчүлүгү бар экен. Аларга алтындарын тартуу кылып, ал алтындардын ордуна минерге ат, саап ичерге уй, союп жээрге койду алмаштырып, күтүрөтүп айдап келсе, баягы азып тозуп келген азганакай кыргыз эптеп ордунан туруп, кишендерин чечип, баштыгында калган азыктарды күйүп, чоң казанга тамак асып отурушкан экен. Бул кандай жер болду экен? Кантип жашайбыз? Ала тообуздан айрылдык деп баардыгы муңайып отурган экен. Баягы күтүрөгөн малды көргөндө таң калышат. Ошондуктан Ак Балтаны үзүлгөндө улап кеткен, жоголгондо кайрадан бутуна тургузуп кеткен акылман катары образын берген балдар. Ак Балтанын ушунчалык жан дүйнөсүнүн байлыгы, мекенчилдиги жана көрөгөчтүгү, анан абдан турмушка бүйрөлүгү ушинтип
эпосто дагы абдан сонун берилген балдар. Муну ошентип кыргыз жоголоорду, үзүлөөрдү кайрадан ошол жандык малдар менен ирденип кетишкен экен. Жергиликтүү элдерге намыс кылбай эле малай болуп иштесе дагы күн көрүп, андан ары бутунан турмак турсун 6 айдагы биздин биринчи мамлекетибизди, каганатыбызды курган экен балдар. Көрдүңөрбү? Аларды Ала Тоодон айдаса дагы өз немесин жоготкон жок. Ушул жерде элдин баары чогулуп тилек кылат. Азыр биз ушундай касиеттерден бир аз алыстап баратабыз балдар. Эл мүңкүрөгөндө, эл абдан азап тартканда чогулуп Теңирден тилек кылган. Жараткан Теңирим ушул элди астырбай, тоздурбай баккан бир баатыр бала келсин депчи. Мына ошондой тилек менен Манас баатыр төрөлөт экен. Манас баатырдын төрөлүшүн Эсенкандын көз ачыктары жанында отурган айтат, Кыргызда бир Манас деген бала төрөлөт. Оң бармагынын колунда жазуусу бар бала болот. Ал бала төрөлгөндө Кыргыздын ооматы көтөрүлөт, дөөлөтү көтөрүлөт, а Кытайдын күнү бүтөт деп айтканда Эсенкандын жаны чыгып, анда чаап барып кыргыздардын боюнда бар келиндеринин баарын ичин тилип төрөлө турган балдарын жок кылып келгиле деп жөнөтөт. 200 кол келип, элдин баарын чогултуп, арасынан айтпай дебей боюнда барларды ичин жарып, балдарын алганда эл таң калат. Бул эмне болуп кетти? Ала Тоодон сүрүп, тукум курут кылды эле, эми дагы эмне кылып тукум курут кылган атат булар деп анан токтот десе эч ким токтотпойт. Арага түшкөн күйөөлөрүнүн башы кетет. Акырынан ушул жерде дагы ак балта 90 төөгө зер буюмдарын, жакшы аң буюмдарын жүктөп алып, кайрадан Эсенканга барат экен. Эсенкан, токтот бул жоргуңду, кыргыз эмне курут болуп кетеби? Бул эмне кылганың? Бул эмне деген жоргуң? Элдин үрөйүн учуруп, биздин тукумубузду курут кылган атасыңбы деп айтканда Эсенкан эмне сыр бар экенин айтпай туруп айтат. Бир гана шарт менен токтотомун дейт. Мейли, эмне шарт коесуң дейт. Мына ошондо айтат. Кыргыздар боз үйүңөрдү чогуу бир жерге тикпестен 5-5тен алыс-алыстан жайгашып тиккиле. Ар бир 5 үйгө бирден кароол коем, ошондо гана токтотом дейт. Ошол элеби койгон шартың? Аны биз аткарабыз, токтоткунуң деп баягы жасаган жоругун токтотот Эсенкандын. Баргандан кийин элге түшүндүрүп, алыс-алыс жайгаштырып, 5тен үй бүлөгө бирден кароолчу коюлат. Ошол мезгилде чыйырдынын боюна бүтүп, бала 4 айга карап калган экен. Ичи билинер билмексен болуп калган экен. Кеңешип отурушуп, чыйырдыны бир чоң үңкүр бар экен, жашыруун. Ошол үңкүргө бир нече байбичелер менен жашырышат. Сыртын абдан бекемдеп тосушат. Анан аябай чыйрак Меңдибайды сыртынан кайтартып коет. 12 жаштагы Меңдибай бир дагы адамды ошол чыйырдыны бекиткен үңкүргө жакындатпай, сыртынан кайтарып, күндүзү түнкүсүн башка бирөө алмашып кайтарып, ошентип чыйырдыны ай күнүнө жеткирет дагы, төрөтүп аман эсен анан үйүнө алып келет. Ага чейин кароолчулар чоң хатун кайда кетти деп сурай баштайт. Дегенде Жакып, чоң хатун төркүнгө кетти, бизде төркүлөп 1 жылдап жүрөт деп коет. Дегенде деп ишенип калат. Себеби андан кийинки бак дөөлөтү алаксытып, аларды анча билгизген эмес. Андан кийин бала төрөлүп келгенде негедир Манасты чоң төрөлдү деп берип атпайбызбы? Баланы көрүп, баягы кароолчусу дагы айтат, жентек берип атканда, мынча чоң бала төрөлгөн деп. Дегенде чоң төөлөрдү кайтарууга чоң бала төрөлдү деп коет. Мына ошентип Манастын атын айтпайт. Манастын атын жашырышат. Ошондуктан Кытайга билинбесин деп Манастын атын Чоң Жинди деп атап турушат. Чоң Жинди деп ат койгондун себеби ошондон балдар. Эми Манас чоңойду, эр жетти, тегерегине өзүнүн досторун, чоролорун топтой баштады. Канча малга зыян кылып, Жакыптын байлыгын чача баштады. Мына ушул мезгилде эми балабыз байлыктын баркын билбеди, малдын кайдан чыгарын билбеди. Кичине болсо дагы тарбиялансын деп койчусу Ошпурга алып барып берди.
Ошпурда жүрүп алдагы деле тынган жок. Ошпурдагы малын чачып, ушунча малдын эмне кереги бар деп көрсө, Манаста байлык эмес, элдин камын ойлогон, же болбосо мекенди ойлогон башкача касиеттер өсүп жаткан болчу. Мына ошентип ал дагы деле тентегин койбойт. Бирок ошондон кийин Манас тез эле жетилип, өзүнүн тегерегине өзү тандап, чоролорун бекитип топтой баштайт балдар. Мына ошо чоролорун топтоп, чоролорун жетилтип, машыктырып, анан караса эле элдерден негедир муң кайгыны байкайт. Ала Тооздан айрылдык, Ала Тоодой жерибиз барбы? Биз экинчи Ала Тообузду көрөбүзбү деп аябай зарлаганын угуп, бул Ала Тоо кандай жер болду экен? Мен бир барып көрүп келейинчи деп, жанына чоролорун алып Ала Тоого келет. Ала Тоого келгенде ал бардык жерин кыдырат. Кыдырып отуруп, адегенде ысык көлдү көргөндө, атаң көрү, кандай көрүктүү жер. Бул жаратылыштын өзүбү, же жараткандын көзүбү деп таң калат экен. Ошондуктан көлгө назары түшкөн үчүн манасчылар азыр көп чыгат деп айтышат. Бул эми бир чети андай дейин десең чындык, бүгүнкү күнгө чейин манасчылардын чордону, ордосу болуп, ысык көл болуп келатат. Дагы деле биз залкар манасчылардын баарын ысык көлдөн ушул күнгө чейин жаралып келгенин билебиз. Мына ошентип отуруп, ал Таласка барат. Таласты байкайт, Кыргызстандын түштүк бөлүгүн баарын кыдырат дагы, акырында Кошой ата жалгыз калган экен. Кошой атабыз өзүнүн чебин куруп, бундан бул жагы Кыргызстандын жери деп жалгыз өзү кайтарып калган экен. Мына ошол Баатыр бабабызга барып, жолугайын деп Кошой атага келет. Кошой ата Манасты көргөндө абдан сүйүнүп, айланайын кулунум, Баатыр сыныңа толгон экенсиң. Баатыр болуп, күчкө толгон экенсиң деп туруп, атайын Зулпукор кылычын берет балдар. Зулпукор кылычы мындай түзүлүштө болгон. Жакындатылган түрдө. Бул Зулпукор кылычы деп айтылат, экинчи аталышы Жойкума кылыч деп. Бирок негизинен Зулпукор кылычы берилет. Салт боюнча Зулпукор кылычты бергенде Баатыр кылычың дайыма душмандарды кырып турсун, жаның бек болсун деп туруп кылычын берет. Андан кийин экинчи сөзү: мен сага атайын милдеттендирем. Айланайын Манасым, ал жакта калган кыргыз элин тез арада көчүрүп кел. Тез арада көчүрүп келбесең, Ала Тоону калмактай ээлеп алды. Кийин биз аларды чыгара албай калабыз, Ала Тообуздан айрылып калабыз. Ошондуктан батыраак элди көчүрүп кел, көптөп Ала Тоону Кытай менен калмактан тазалайлы дейт. Мен сени буга милдеттендирем. Эгер 6 айда сен элди көчүрүп келбесең, артыңан өзүм барам деп туруп, абдан милдеттендирип Манасты жөнөтөт. Манас шашылган бойдон 6 айга барып, ар бир уруу аксакалдарын чакырып кеңеш салат балдар. Ал салт бүгүнкү күнгө чейин кеңеш куруу деп сакталып келатат. Мына ушул уруу башчыларын чакырып, ак боз бээ түлөө чалып, тамак берип айтат: урматтуу эл, биз Ала Тоого көчөлү. Эгер Ала Тоого көчпөсөк, биз Ала Тоону Кытай калмакка тарттырып жиберебиз. Ошондуктан ат көлүгүңөр барлар, азык түлүгүңөр жеткендер, көчкө камдангыла. Ал эми көч албай калгандарга бул тамагым ажырашаяк тамак болсун дейт. Ар бир аксакалга башына суусар тебетей, үстүнө чепкен жаап, алдына ат тартуулап жөнөтөт балдар. Ошондон ушул күнгө чейин биз чепкен жаап, башына калпак тебетей кийгизген салтыбыз калып калды балдар. Салт болуп. Ал эми көчкөндө калган элге берген тамагыбыз ажырашаяк тамагы деп бүгүнкү күнгө чейин сакталып калды. Азыр деле ата-энеңер бир жака көчсө, элге ажырашаяк тамак берет балдар. Силер ушуну белгиле. Бул Манастын доорунда, Манас бабабыздан калган салт экен балдар. Мына ошентип улуу көч башталат. Алды күчтүнүн бардыгы түйүнүп, буунуп, көчүүгө камданат. Биздин эл буга чейин көчмөн маданиятын толук өздөштүргөндүгү ушу 6 айдан Ала Тоого көчкөндө эле байкалат. Биринчи болуп көчтүн алдына үрбү менен
Көкчө Баатырдын колун кой берет. Ал деген алдынан эгерде душман чыкса көчкө зыян келтирбесин деп жолду карап душмандардан сактап бараткандыгы. Андан кийинки көчтө аксакалдар, абышка байбичелер жасалгалуу кийимчен, аттары жасалгаланган, алар жанагы зергерчиликти өздөштүрүп калбадыбы? Күмүштөн аттары аябай сонун жасалгаланган, ушунчалык кооз кийимдер менен аксакалдар алдыда кетет. Андан кийинки көчтө балдар каркыралуу кыздар кеткен. Каркыралуу дегенибиз бойго жетип калган кыздарды, күйөөгө чыга элек кыздарды алып кетишкен. Алар дагы жасалгалуу атта, баштарында каркыранын үкүсү тагылган, канаты тагылгандыктан каркыралуу кыздар деп аталган. Андан кийинки көчтө үй бүлөлүү адамдар көчү менен кетип баратат. Төөлөргө жүктөлгөн боз үйлөр, жүктөр, ар кандай буюмдар. Андан кийинки көчтө жарым күндүк артта алардын малы айдалат. Эмне үчүн жарым күндүк артта айдалган балдар? Себеби малдын чаңы көчтү неме каптабасын дегендей артка айдаган. Көч өргүп отурган балдар. Өргүп деген сөз тыныгып, эс алып, жатып уктап, кайра улантканды өргүү деп койгон. Тыныккан жерде боз үйлөрдү тигип, малдан союп, чоң казандарга этти бышырып, тамактанышып, эс алышып, анан жүктү да түшүрүп, малды кичине тыныктырып, андан кийин эртеси кайра таң атары менен жакшылап тамактанып, кайра көчтү уланткан. Көч биринчи болуп 6 айдан келаткан көч дагы Ысык көлгө түшөт балдар. Ысык көлгө элдин баарын жайгаштырып коюп, жолго жарактуулар көлдө айланып калмак кытайларды тазалайт балдар. Себеби көл өрөөнүндө жайгашып алгандары көп болчу. Ошондон калган челпек жана бөрү баш деген айылда ушул күнгө чейин калмактар жашап атат балдар. Себеби ошол доордо калып калган калмактар. Алар жүрүп отуруп капчыгайынан өтүшөт. Боом капчыгайынан өткөндө тоонун башына сакчыларды коюп өтөт. Себеби кууш жерде таш кулатып, көчкө зыян кылбасын деп сакчыларды коюп туруп өтүшөт. Көрдүңөрбү? Жоокерчилик турмушта абдан жоокердик жашоого машыккандыгын ушундан байкоого болот. Андан соң кеминге токтотуп элди чүйдүн баарындагы калмак кытайларды сүрүп айдайт экен. Алардын баардыгын сүрүп айдап отуруп, кегети деген капчыгайга бууп туруп, Кытайдын бизге 40 жылдык кеги өттү деп айткан үчүн бул жердин аты кеги өттү дегенден улам кегети аталып калган балдар. Бул топонимикага кирет илимде, себеби тарыхый окуяга байланыштуу коюлган жер, суу аттары топонимика деп аталат балдар. Кегетиден кийин кегетинин капчыгайы аркылуу алар Сусамырга өтүшкөн балдар. Сусамырдан дагы алар жүрүп отуруп, андан кийин өтмөк аркылуу Каласка кетишкен. Ошондо эле өтмөк жол, өтмөк деп аталган экен балдар. Ошондо эле жолдун чыйыры бар экен балдар. Мына ошондон кийин анан Таласты тандап, Таласка отурукташкан экен. Бирок ар бир жерде эл калып отурган. Баары эле чогуу кете берген эмес. Көлдө калган, Кеминде калган, Чүйдө калган, Сусамырда калган, андан кийин калганы Манас тандаган жер Талас болгон. Бир чети салкындыгынан, себеби алар 6 айдан келаткандыктан мына ошондой салкын жерди тандоого туура келген балдар. Мына ошентип азыр Таласта бир далай Манастын баскан турган жерлери ушунгө чейин аталып келет. Бул бизди тарыхый жактан жер суу аттары далилдеп турган илим деп айтсак болот. Манастын чыныгы жашаган жери Талас болгондугун. Сабакты бир аз бышыктап өтсөк, эмне себептен кыргыздарды Кытайлар Ала тоодон сүрүшкөн экен? Мунун негизги себеби кыргыздардын өтө күчтөнүп империяга айланып кетүүсүнөн коркушкандыктан. Экинчиден, кыргыздарды чилдей таратып, булардын күчүн кетиргендигинен. Үчүнчүдөн, дайыма кыргыздар Кытайлар үчүн коркунучтуу жоо болгон. Дагы бир тарыхый жактан бекемдеп кетсек балдар, Кытайдын түндүк батыш тарабындагы улуу Кытай чеби сепили дагы ушул хуннардан тажагандан, ушулардан корккондон улам курулган.
Себеби дайыма биздикилер өтө жоокер болгондуктан, алардын ортосунда, эки элдин ортосунда кагылышуу тез болуп тургандыктан чеп курулган балдар. Чептин курулган сыры дагы мына ошондон. Балдар, бүгүнкү тема силерге кызыктуу болдубу? Түшүндүңүздөрбү? Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.